Америкалык ырчы латын музыкасынын мыкты аткаруучусу Джина Чавезге 9 жолу Austin Music Awards сыйлыгы ыйгарылган. Анын Tiny Desk концерти 2015-жылы дүйнөдөгү 15 концерттин ичинен эң мыктысы деп таанылган. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана Америка мамлекеттик департаментинин демилгеси менен Джина 9 өлкөгө саякаттап, чыгармаларын тартуулап келе жаткан кирбези. Джина Чавез сырларды аткарууда өзгөчө эмоцияларды өтө чеберчилик менен жеткирген элге жакты. Мисалга куш жөнүндө ырдаса куштай кыймыл жаратып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Анан да ырчынын жөнөкөйлүгү көрөрмандарды суктандырып турду. Ошко болгон сапарында Джина Чавез Араван айылындагы Алишер Наваи мектебинде болду. Ошо концерт болот деп айтылып калышты. Ошондон кийин уже маалыматтар түшүп баштады. Өзүм деле кызыгып, ким деп өзүм деле кызыгып окудум, биографиясын деле. Концерт абдан мындай максималдуу түрдө жакшы өттү да. Элдер кубанып, бардыгы ыраазычылыгын айтышты. Джина Чавез Аравандан кийин концерттин Оштогу көрүүсү начар жана көз азиз балдар мектебинин окуучуларына тартуулады. Бул өзгөчө балдар үчүн чоң бир майрамда эле иш-чара болду. Алыстан ат арытып келген ырчы кыргызча ырды созолонтуп, чогулган балдарды бийлетти. Концерттерге барууга шарты жок, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чет элдик жана кыргыз эстрада жылдыздарынын Джина Чавезге окшоп окуу жайга келип концерт коюп берип кетүүсүн каалайт электеген тилектерин жеткирүүнү суранышты. Бул араларында ырчы болууну каалаган кичинекей Байышбекке окшогондор үчүн чоң стимул болмок. Апа акемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Орубати апа акем узун өмүр каалаймын. Алтын апа акем. Чоңойгондо кимде ырчы болгуң келет? Нурлан Насиптей. Концерттин жүрүшүндө Джина Чавезди коштоп келген ансамблдин катышуучулары балдарга музыкалык аспаптарды тааныштырып, аларда ойноо боюнча мастер-класс өттү. Джина балдарга келечекте дагы келерин убада кылды. Мага Кыргызстан абдан жагат. Бишкекте Мурас деп аталган музыкалык студияда коноктоо болдук. Ал жакта мага комуз жана башка кыргыздын музыкалык аспаптары өзгөчө таасир калтырды. Алар абдан кооз экен жана өзгөчө экен. Ошондой эле концерт коюп барган жерлердеги балдардын эмоциялары, музыканы сүйүп угуп жатканы башкача таасир калтырып, жүрөгүмдө түбөлүк орун алды. Мен балдарды жакшы көрөм, мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Джина Чавез буга чейин Бишкек жана Кант шаарларында концерт койгон болчу. Сапары коңшу Өзбекстанга улантылат. АКШ элчилигинен билдиргендей, бул иш-чара жаз майрамдарына арналып, кыргызстандыктарды Америка элинин маданияты менен жакындан тааныштыруу жана эки элдин ынтымагын чыңдоо болуп саналат. Гүлжан Алтмышбаева, Бежнан Токтосунов, НТС Ош.